Эми бүгүн эми шаардык кеңештерде кайрадан шайлоо болуп өттү. 3 шаарда болду. Бишкек шаарында, Ош шаарында жана Токмок шаарында. Биздин президентибиз дагы бүгүн шайлоого катышып өзүнүн добушун берди. Оппозиционный партиялар же болбосо ошол мурунку бийликчил партияда жүргөндөр ушу бизге добушун берди. Ар кандай ошо соц тармактарда мындай өздөрүнүн ойлорун айтып атат. Мен ал кишини как жакын билген киши катары өзүм оюм айтам, бирок бул менин оюм. Кайсыл партияга бергенин мен билбейм, бирок ошол кишини такай колдоп, ошол кишинин жанында ошол киши президент болгонго чейин колдоп келген ошол кыз-жигиттер бар. Балким ошолор бараткан партиялардын бирине добушун бериши мүмкүн. Себеби ал адамдар ушул бүгүнкү күндө жаңы таза партиялар менен ошол Садыр Жапаровду колдоп жүргөн мурунку ошо тарапташтары бар. Балким ошол партиялардын бирине добушун бериши мүмкүн деген мен ушундай оюм бар. Эми кандай болгон күндө дагы президент өзүнүн жарандык укугун пайдаланып добушун берди деп ойлойм. Бул меселе эгемендүүлүк майрамдагы Атайын Москва шаарында Кыргыз мигранттар тобунун жетекчиси ошол эле орунбасарлары, мүчөлөрү сиздин алдыңыздарга чыгармалар Акылбеков Канатбек, Өзөмал Акынбаева жана Маматкалык уулу Жумадин болчолор болсун. Москва шаарында мигранттар мүчөлөрү ол шаалар болсун. Бүгүнкү концертте уюштуруп жаткан топтун мүчөлөрүнө болчолор Ешким аны өчүрө албай тарыхан деп өзүмдүн сөзүмдү баштап кетип турам. Албетте өзүнүн жарандык укугунан пайдаланып эл журтка, мамлекетке кызмат кылам деген таза жаш партияга добуш берди деп ойлойбуз. Садыр Муртажаевич.